Арыбаңыздар урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кулжа айы да келди. Бул айынын акыркы күндөрү Орусия Украинанын 100 квадрат чарчы километр жерин басып алган болчу. Атакалар көбөйдү. Жайкы чабуул даярдалган. Жайкы чабуулга 160 миң кишидей катышат деген Орусиядан, балким Түндүк Кореядан дагы кандайдыр айтылганда. Анан Кытай Украинага дрондордун жабдыктарын сатууга тыюу салып баштаган. DJI компаниясы баягы Mavic дрондорду ошо Украинага түзмө түз сатууга мындай расмий түрдө Цин Цзиньпин тарабынан тыюу салынды. Бирок албетте баягы үчүнчү колдорго сата берсе болот. Ошон үчүн көп деле мындай тыюу жыйынтыктуу болбойбу. Бирок ошондой дрондорду колдонуп, DJI ошол системадагы дрондор сыяктуу ушундай Украинанын өзүндө заводдорунда колго жасап, кичине күчтүүрөөк дрондор жасап, баягы эгерде жөнөкөй DJI 1,2 1,5 килограммдай көтөрсө, булар деген көбүрөөк көтөрөт окшойт. Жана кичине октокоптерлерден, гексакоптерлерден кичинекей окшойт да, кичирээк окшойт. Хекса жана октокоптерлер 50 килограмм көтөрөт, 70 килограммга чейин көтөрөт. Булар болсо бир аз кичине экен, бирок өтө деле кичинекей эмес да. Булар деген 25-20 килограммдай көтөрчү дрондор экен. Ошо Украина бир нече күн даярдап ушу операцияны, бири кандайдыр желе тор же желе деп которсо болот, ушундай. Аны Малюк ошо башкарыптыр, пландаштырыптыр. Зеленскийдин өзүнүн башкармалыгынын астында жасашыптыр. Булар деген баягы Киевке сокку түшкөндөн кийин 367 дрон менен ошондон өч алабыз дешкен окшойт. Жана Европа биримдик жана Америка Штаттары Таурус ракеталарын Германия беребиз деп, башка НАТО мүчөлөрү ошо алыска согуучу оор ракеталар менен сого берсең болот, каякка болбосо дагы деген уруксат бергенден кийин булар деген эки көпүрөнү уратышты украиналыктар Орусияда. Жана ошо бир баягы бензин алып барып жаткан фронтко ошо поездди, локомотивди ошо чүрүштү да, темир жолду жардырышты. Анын аркасы менен дагы ошо Владивостоктогу суу астында калкуучу кайыктардын базасына дагы теракт, диверсия болду. Аяктан белгисиз эмне болгону, бирок ал да ошо Кулжа айынын биринде болду. Анан дагы кошумча карасак, ошо буга чейин бир жума мурда Түндүк Кореядан келип аткан снаряддар жана ошо аскер техниканы өтүп баратканда, ошо кемелерге жүктөп атканда, аяктан да Түндүк Кореяда да ошондой диверсия болду, ички диверсия деп эсептелинет да. Анан Владивосток портунда дагы ушундай диверсия сыяктуу болду. Ал боюнча маалыматтар аз, бирок бар да. Анан эң мындай чоң ошо желе деген операция өзү ушу Кулжа айынын биринде болуп кеткенде, бул деген дүйнө жүзүндө тарыхта бир алгачкы жолу ушундай чоң аскердик операция болуп атат. Элестетип эле, ошондой Мавиктин клону сыяктуу, Мавик 40-тын клону сыяктуу ошо квадрокоптерлер колдонулганда, ар бирөөсү $1,5 миң турса керек. Алар деген ошо 150 ушундай квадрокоптерди Орусиянын аймагына киргизишиптир. Анан ошо Малюктун айтуусу боюнча 300дөй ага баягы жардыргыч зат, заряддар коштолуптур. Ошо бир дрон 2 зарядды алып барат окшойт да. Анан алар деген ушундай бытовка деп коет, вагондун 20 фут контейнерден жасалган үйлөр да. Контейнерден үйлөр жасап атпайбы, ошондой үйлөрдүн курушуптур. Бир тобун, ар бир ушундай үйгө бир 10дон батат дейт ушундай дрон. Анан ошол кургандан кийин алар чатырына баягы күн батареялар менен, баягы чатыр менен ушундай жасаптыр. Кандайдыр бир көңдөй жагын. Ал көңдөй жагына 10дон дрон катыптыр. Анан ал дрондор даяр туруптур ушу жардыргыч заттар менен. Анан бир эле убакта ошо бир нече Орусия, мисалы үчүн алгачкы жолу атакамстарга уруксат бергенде, Америка Штаттары 1 жыл мурда ушул аэродромдорго сого башташкан, анан дрондор менен сого башташкан алгач. Анан ошол дрондор баягы Энгельске барып, ошол алгач жолу Ту-160 деген ушул бомбардировщиктерди, Ту-140 дегенде жардыра башташкан, ошо жаракаттарды кетирип атышкан. Ошондуктан Орусиянын армиясы баягы башкармачылыгы ошо аэродромдорду ар кайсы тараптарга алысыраак, чегарадан 700 километр, 1000 километр алысыраак Сибирге чейин жайгаштыра башташкан да. Сибирге, Владивостокко чейин. Анан бүт өлкөнүн территориясына ар кайсы жерлерге ошо стратегиялык Орусияда стратегиялык триада бар да. Стратегиялык триадан бул деген мисалы үчүн суунун астындагы жүрүүчү кемелер,
ракеталар менен атат биринчи. Экинчи булава деген ракета. Ошо же автоплатформада же атайын үңкүрлөрдө, шахталарда ядердик ракеталар болот, баягы Сатана дегени, Тополем дегендер. Жана ошо дагы самолеттон атуучу дагы ядердик тактикалык зарядтар колдонулат. Туу ошол бомбардировщиктер, бомба ыргытуучу учактар, алар ушуга арналган болчу. Авианосецтерди кырууга арналган болчу негизи Советтер Союзу кезинде. Бул деген мисалы үчүн ядердик согуш башталып кетсе, НАТО менен Советтер Союзунун ортосунда алгач ошо америкалык авиа жүктөөчтөрдү, авиа мындай жүк ташуучуларды, авианосецтерди ушул туу бомбардировщиктер кырмак, алар тактикалык ядердик зарядтар менен Х-102 ракетага жүктөп туруп. Бирок азырынча ушул Украина менен болуп аткан согушта негизи ушул туу бомбардировщиктери ошо Х-101 ракета ядерсиз баягы зарядтар менен, ядерсиз дүрмөттөр менен ушул Украинанын ар кайсы буталарына, ар кайсы шарларына атып барышат. Ушундай нерсе болуп жатат. Анан ошого албетте бүгүнкү күнү дагы Стамбулда Кулжа экисинде жолугушуу өтмөк, экинчи сүйлөшүүлөр болмок Орусия Украинанын ортосунда. Дагы ошол күнгө Орусия дагы бир баягы тез аскер чабуул жасап, жөө аскер менен ошо Украинанын 3 аймагын ошо картада көрүп атасыздар, басып алган болчу, басып анан алдыга жылып аткан болчу. Анан алар аябай мындай өзүнө ишенип, азыр биз сүйлөшүүлөргө барабыз, кыйратабыз, буларга кекетип мокутобуз, мынакей биз силерди жеңип атабыз, ошо биздин койгон талаптарга макул дегиле деген аткан да. Бирок ошол украинтер так ошо сүйлөшүүлөрдүн астында бул атаканы өткөрүштү. Ошондой баягы 20 фунт контейнерлер келип, кайсы бир убакта күндүз баягы ичиндеги панелдер, күн панелдеринен чатыр атылып, аргы учуп, аяктан дрондор уча баштады, бирден арты бири. Украиналык ошо атайын кызматтарынын айтуусу боюнча бул деген толугу менен мобилдик интернет менен башкарылган болгон, LTE менен кадимкидей ошо дрондор. Мобилдик интернет Орусиянын мобилдик операторлоруна таандык болгон. Жана ошо баягы интернет аркылуу ошо видео сүрөттөмөсү менен дрондордун операторлору Украинада отурган. Алар ошо баягы спутниктен Америка Штаттарынан түзмө-түз онлайн сүрөт көрүп турган, каякта самолеттор турган. Анан ошо стратегиялык бомбардировщиктерге биринен артынан бири ошо атака болду. Атакада 150 дрон колдонулса, бир нече контейнерлер кармалды же иштебей калды деген маалымат бар. Кээ бир учурларда контейнерлерди жергиликтүү калк көрүп алып барып, таш бараңга алып, таш менен түшүргөн дейт, кээ бир дрондорду талкалаган. Кээ бирлерде баягы жергиликтүүлөр кирип алып, ушундай бытовкаларга аяктан өзүн өзү жок кылуу системасы бар экен, украинтер коюп туруп жардылуулар болуп кеткен. Ошол фураларды айдаган, контейнерлерди алып барган ошо КамАЗдардын айдоочулары көп эчтеке билген жок. Алар деген жөн эле акчалуу эле фирма, ал баягы кадимки эле үй салам, баягы кичинекей бутовка салам охранага дегендей заказ алып эле жеткирип койгон, такыр билген эмес ушул нерсе болорун. Ким билсе ошолорду украин атайын кызматтар өлтүрүп салыптыр, баягы бир айдоочуну ушундай өлтүрүп салыптыр, муунтуп. Анан ошо дрондор атака кылып туруп, негизи көптөгөн Орусиянын стратегиялык авиациясын өрттөп салды. Бүгүнкү күнү 36% деп жатат, 41 учак дейт. Анан ошо Орусияда 54 Ту-22М3 деген бомбардировщик бар, 58 Ту-95М деген бомбардировщик бар. Анан албетте кээ бирлери иштебейт, 77 иштейт болчу дейт, 100дөн. Калгандары ошо баягы ресурстары түгөнүп, 2 Ту түшүп кеткен дейт, жөн эле баягы асмандан учуп барып эле жарылып кеткен. Бир учурда баягы экипаж толугу менен тирүү калган, бирок жарадар болуп, экинчи учурда бир пилот өлүп калган да. Бул стратегиялык авиациянын пилоттору аябай баалуу да Орусияда. Анан украиналыктар айтат, ошо биз атака кылганда дрондор көтөрүлүп атты дейт. Анан толугу менен баягы Даводко, баягы аэродромго учуп келгенден кийин жасалма интеллекттин жардамы менен элестетик эле, кадимкидей ChatGPT, DeepSeek'ти мисалы үчүн ошо дрондун ичине киргизип койсо, ошондой жасалма интеллекттин жардамы менен барып ошо тууларды көрүп, бийиктиктен атакасы автоматтуу түрдө болуп кетти дейт да. Булар эмнеге жасашкан? Эгерде мисалы үчүн ФСБ түшүнүп, бул жерден туура эмес болуп атат, Орусиянын атайын кызматтары эгерде бүт мобилдик интернет өчүрүп салса, дрондор баары бир өзүнүн ишин жасай бермек дейт. Задание алгандан кийин. Задание баягы жасалма акыл аткарды дейт да. Анан атака болуп кетти. 4 база атакага кабылды дейт. Дягилева, Оленья, Иваново, Белая деген 4 базасы. Анан ошо Оленьядан мисалы үчүн ондой жарылуу уктук дейт. Анан ошол Осинт проект бар, Осинт долбоор, авиавектор дейт. Анын маалыматы боюнча спутниктик баягы жалпыга жеткен, жалпыга мүмкүнчүлүк берген ачык
спутниктик снимактардын ошо базасында сайтынан 26 бугу айында дейт авиабазада Оленеде 2 Ту-95МС турган дейт да, жана 3 Ту-160 жана 2 Су-34 деген ошол учактар бар болчу дейт да. Белая авиабазасындагы да ошо 52 стратегиялык самолеттор бар болчу дейт. Анан 35 ошо бомбардировщик бар болчу дейт. Ошол эле Ту-22М3, Ту-160 жана МиГ-31лер. МиГ-31лер Искендер деген ракеталар менен атат стратосферадан космоско чейин учуп. Аны ошонусун кинжал деп аташат да орустар. Баягы гиперзвук деп аташат, бирок гиперзвукка бир аз жетпейт. Жакында, бирок ошо Искендер деген ракеталарын ошол самолеттердин атканы стратегиялык авиация да. Ошол ракета Искендер тактикалык ядерный заряддарды алып бара алат эле да. Жайгилеведе дагы ушундай атака болду, 7 жарылуу болду. Аякта дагы Ту-95МС жана Ту-22М3 ошол жабылды, кабылды дейт ушул атакага. Ивановодо дагы ошо аяктан ДРЛО деген самолеттор бар. Бул деген радар, алыска иштеген радарлар, алар деген А-50 деген аябай кымбат самолет. Баягы ал учак бир нече километр алдыга бүт радар, бүт максаттарды көрүп турат жана ошо ракеталардын атакаларын башкарат да. Ошондой аябай кымбат. Жалпы ошо зыян 7 миллиард долларга чейин жетиптир. Албетте ошо дагы кээ бир жерлерде кээ бир машина унаалар максатына жетпей калып ошол өрттөлүп кетиптир да. Ошондой өзүн өзү жок кылуу системалары бар экен. Анан ушул жалпы маалымат боюнча ошо бүт фондолук базарга сокку кылды бул нерсе. Заматта эле акциялар Орусияныкы түшө баштады. Бул маалымат менен жана бул престиж тараптан аябай катуу сокку болду. Мен деген Орусиянын каналдарын аябай карадым, тыңшадым. Аяктан тим эле элдер баягы кайнап атышат, жини келип атышат, ошо өзүнүн бийлигине жини келип атышат да. Ушунчалык коррупцияны гүлдөтүп, ушунчалык баягы профессионалдардын баарын жолун бууп ушундай абалга жеткирдиңер дейт. Биздин өлкө такыр баарына жер жүзүнө ушу баягы маскара пост болуп калды дейт. Өзүн өзүн коргой албаган стратегиялык авиация, атомный бомбаларды ташуучу авиацияларды жок кылып атышат, украиндиктер жеңил дейт. Бул деген таза эле коррупция болсо керек деп айтып атышат да. Орусиянын коргоо министрлиги ошо кулжа биринде айтты, ушул атака болду деп айткандай болду. Бирок маалымат боюнча баарын уруп түшүрдүк, эчтеке болгон жок, мындай чоң зыян болгон жок деп атат да. Бирок украиндиктер видео кадрларды берип атат да. Баягы кээ бир учактардын калгандары боюнча украиндиктер айтат, камералар бүт дрондордо болгон эмес дейт да. Анан албетте бул деген Орусиянын баягы маалымат булактарына мүмкүнчүлүк берет да. Алар айтылат, бизде ошо 77 учактан 41 баягы жаракат алган эмес деп айтылат да. Анткени муну тастыктош үчүн баягы спутник снимактар, спутник баягы атайын атуулар, сүрөттөр керек болуп калат да. Азырынча ал нерсе тастыктала элек. Ошон үчүн бул бир гана азыр Украина тараптан бир тараптуу маалымат болуп атат. Дүйнөлүк пресса ал маалыматты расмий булак Украина өкмөтү болду деп тим эле жанданып аябай көп көрсөтүп атышат. Бирок баягы аны тастыктоо ошо осин журналисттер спутник баягы сүрөттөр менен тастыкташ керек да. Антпесе азырынча буга 100% ишениш кыйын да. Бирок ушундай нерсе болду. Бул баягы келечектеги мындай нерселер, согуштар ушундай болот деген фильмдер бар эле, америкалык фильмдер, башка өлкөлөрдүкү. Ошол фильмдерде фуралардан кадимкидей кичинекей дрондор учуп, баягы чоң дрон үйүрүн түзүп, ошол чоң дрон үйүрү керек болсо кандай гана жоо болбосун баарын жок кылып салат эле. Президентке да кол салып, баягы Падение Белого дома деген кино бар да, Жерард Батлер менен, ошол сыяктуу. Бул нерсе бүгүнкү күнү чындык болуп калып атат, реалдуулук болуп калып атат. Кытайлар да ошондой мисалы үчүн учак кылышты. Алар ошол баягы жүк ташуучу учактан баягы түмөн дронду ыргыта алат да. Ошондой технологиялар азыр чыгып атат. Алар расмий жарыялады. Анан Гонконгдо дагы жана Шанхайда болуп аткан ошо дрондордун шоулорун эле көрсөтүп атат да. Эгерде ушундай жарым саат учат ал дрондор, бир эле убакытта 4000 дронду көтөрө алат да Кытай. Аны ушул нерсени жасадык деп атат. Анан 150 дрон эмне болуптур да. Ошондой технология бүгүн бар болсо. Кыргыз мамлекетинде дагы бул чоң мындай коопсуздук маселелерин да коет. Мисалы үчүн биздин мамлекетте ошо жапырт атуучу Маген Ор деген сыяктуу израилдик лазер бар, же индиялыктар лазерлер бар го, ошо дрондорду жапырт атуучу. Же болбосо баягы мындай британиялык микротолкундуу бизде замберектер бар, мисалы үчүн 1000 дрон учуп келетсе, анын баарын микротолкун менен жок кылып салганга да, түшүрүп салганга. Ошол курал бүгүнкү күнү стратегиялык жана өтө бийик деңгээлдеги тактикалык мааниге ээ болуп калып атат. Ушундай куралды биздин мамлекет алыш керек экен, иштеп чыгыш керек экен. Иштеп чыгуу кыйын болсо керек да, бирок британиялыктардан, израилдиктерден же болбосо индиялыктардан алыш керек, сатып алыш керек. Анткени
мындай атака бир жерде кайталанса, кийин ушундай атакалар көп жерде кайталанышы мүмкүн. Аны эч ким көзөмөлгө ала албайт. Бүгүнкү күнү кайра эле эч ким айта албайт да, Орусиянын территориясында дагы канча ушундай унаалар бар. Мисалы үчүн Кыргызстанда эгерде кандайдыр согуш болуп кетсе, же болбосо кайсы бир баягы криминалдык группировкалар бири менен согушса, бири менен ошондой системаларды колдонуп ийсе, аны кантип көзөмөлгө алса болот да. Ошо бүт ушул суроолор туулуп атат. Бүгүн 3D принтер менен дронду баягы чыгарып койсоң болот да, рамасын чыгарып койсоң болот. Микросхемаларды Кытайдан алсаң болот, ушундай нерсе болот да. Коопсуздукка бул аябай чоң мындай маселе коюлуп атат. Бүт биздин гана өлкөгө эмес, бүт өлкөлөргө да. Ушундай украиндиктер көрсөтүп атат, ушундай нерсе мүмкүн экен дегенчи. Анан албетте ошо украиндикке баягы массалык маалымат каражаттары тамашалап атат. Ушу биринчи кулжа 1996 жылы Украина стратегиялык баягы бомба ыргытуучу учактарды Орусияга тапшырды эле, Будапешт меморандумуна артынан түшүп. А эми ошо биринчи кулжа 2025 кайра артка алып атат дейт да, кайтарып атат дегенди тамашалап атышат да. Ошондой нерсе. Анан мен баягы бүт ушул нерсе болуп атканда көп жазуучулар, мага жазылгандар, каналымды көрүүчүлөрүм жазып баштады эле, бул нерсе болуп атат, эмнеге чыгарбайсың, азыр болот, азыр чыгар деп. Бирок кичине менде подход башкача, кичине маалыматты текшерип алып анан чыгарам. Текшерип алып чыгарбаса, фейктер көп жайнап кетти. Азыр жаңы ушу жасалма интеллекттин жардамы менен видеолор аябай натуралдуу жасалып атат. Анан албетте аларды кийин фейк кылып чыгарганда ошо өтө эле абийи төгүлүп калат да. Ошон үчүн бир аз булактар жазсын, тапсын, фейкпи, фейк эмеспи, бир 10 чакты, 20 чакты, 30 чакты расмий массалык маалымат каражаттар аны чыгарсын, анан отчетун берсин деп ушинтип мен күтө берем да. Күтөм, анан маалыматтар чыккандан кийин гана чыгарам. Ошон үчүн меники көп учурунда кыргыз тилинде контент болсо дагы 2-3 күн кечигип чыгат. Кээ бир учурда 1-2 жума кечигип чыгат. Баягы текшергенге чейин да. Анан албетте негизги жумушум да бар. Ошол негизги жумуштан алкысыбайын деп дагы ушундай шашпай карай берем да. Жаңылыктар чыгарсын, көрөлү деп. Ошондуктан бир аз кечирээк чыгат. Ошону түшүнүп коюңуздар туугандар. Ушундай подход да, ушундай жол, ыкма. Ушул QR код аркылуу сиздер каналга бизнес пландоо курсуна, видео курсуна катталсаңыздар болот. Кат келет, анан инструкция менен эмне кылыш керек экен. Бул QR код менен каналды колдоп койсоңуздар болот. Жана өзүңөрдүн пикириңерди жазгыла. Ушундай келечек келип калды. Стратегиялык авиация болсун, сверхдержава болсун, бул коопсуздугун 100% эмес. Ушундай заман келип калды да. Ошо боюнча оюңарды комментарийлерден күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.